Мына бүгін чындап эле 2017 жылдын 11 август күнү Садыр Жапаровдун кылмыш иши боюнча жабырлануучу деп табылган Эмилбек Каптагаев соттун буга чейинки иликтөөлөрүндө дагы, соттук тергөөдө дагы, кылмыш иштин материалдарын таанышканында дагы, сотко катышып башынан аягына чейин карап чыкканда дагы Садыр Жапаровдун күнөөсү далилденген жок. Ошону актап бергиле деп Бишкек шаардык сотуна апелляциялык даттануу менен кайрылды. Чындыгында сиз айткандай, буга чейин мен өзүмдүн стажымда, өзүмдүн канча жыл ушул системада иштеп жүргөн болсом, бир жолу да көргөн эмесмин. Жабырлануучу соттолуучуну актап бер деп суранган. Мына бул биринчи жол. Себеби Эмилбек Каптагаев айтып атат. Мен Садыр Жапаров менен саясий каршылашмын. Бирок анын аракетинде кылмыш иш жок болгондуктан, ал мени бардык алып уюштурбагандыктан, мен аны жөндөн жөн каралууга менин адамдык намысым жол бербейт деп бүгүн актоо өкүмүн чыгарып бергиле деп Бишкек шаардык сотуна апелляциялык даттануу менен кайрылды. Шарабин мырза, бир суроода, бул жеке сиздин өтүнүчүңүзбү же болбосо Эмилбек Каптагаев бул өз эрки менен ушундай кылдыбы? Жок, буну мен жазган жокмун. Буну Эмилбек Каптагаев өзү жазып, өзүнүн атынан тапшырып атат. Мен дагы бүгүн даярдап жатам. Бүгүн мен дагы апелляциялык даттануу менен өзүмчө кайрылам. Чоң рахмат.